меритоцит деген термин бар. Жанагы улуттун жакшыларын бүт кырып салат. Жок, каканга сурак бербеген ушундай элбиз деп айтып атабыз. Бирок ушу аң сезим жагынан азыр кыргызды түшүнүш кыйын болуп калды. Биздин демократияда иштебей атпайбы, мыйзам эмес, ахлократия иштеп кетип атат. Демократия бизге ошо мындай сырттан келген баалуулукпу, бул же Кыргыздын деле эски баалуулуктарына туура келеби? Мамлекет болуш үчүн сөзсүз мындай аябай күчтүү борбордук бийлик болушу керекпи, же сөзсүз андай бийлиги жок, мындай баягы тең аталардын дагы мамлекети болушу мүмкүн? Бул технология аркылуу көп нерсе кирет. Маданият да кирет, диниң да кирет, балекеттин баары кирет. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин студияда Эсенбай Нурушев агай менен биз бүгүн кыргыз коомунун азыркы аң сезими жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Эсенбай агай, биринчиден биздин студияга келип маек курганга убакыт тапканыңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сизден бүгүн ушул сурайын дегеним кыргыздын бүгүнкү аң сезими, эми кыргыз коому дебейли, кыскартып айтайын. Кандай абалда? Мисалы үчүн мына бир кезде бир мамлекетке бириккен Орусия менен Украина азыр согуш абалында. Анан ошол баягы тарыхка, маданиятка, дүйнө таанымга болгон таасирин тийгизип атат. Айтсак, Украина азыр дерусификация деп орус тилинин маданиятынын таасиринен айрылууга мында ачыктан ачык бет алды. Биздин кыргыз коому азыр кандай абалда дейсиз? Эми биздин кыргыздын коомдук аң сезими азыр өтө кызык абалда. Бир жагынан мына исламдашып баратат, Азыр кыргыздын эң менмин деген атеисти дагы баары бир ошол диний жөрөлгөлөрдү жасаганга катышат бардыгы. Анан бул бир жагы бул ислам келгени бул да коомдук аң сезимге чоң таасир этти. Бир топ. Анан азыр эми мына 90% мусулман, анан андай деп жүрбөйбү? Бизди мусулман өлкөсү деп эле таанып калды көбү. Анан идеология андай деп издеп атабыз. Биринчиден ушул идеологиянын 3 түрү болот. Ошонун эң кеңири жайылган түрү бул үстөмдүк кыла турган идеология деп айтылат да. Баягы dominated ideology деп коет, үстөмдүк кылган. Ушул ислам. Эми анан ошол исламдын ичинде дагы кыргыз ар кандай бөлүнүп кетип атат да, аң сезими. Бирөө Хизбут Тахрирге өтүп кетти, бирөө жанагы Ханаби мазхабын бекем бармайбыз деп, тутабыз деп. Башкалары дагы бар, Таблиги жамааты деген бар. Мына кече эле депутаттар тартыша кетпедиби? Анын ичинде ошо депутаттардын арасында да бар окшойт, ушундайчы. Шунун баары коомдук аң сезимге сөзсүз таасир кылдырат. Анан экинчи жагы мына бизде постколониализм деп коет, Биз көп жылдар бою мына Советтер Союзунун курамында жашап, негизинен совет идеологиясы улуу муундагылардын кан жанына сиңип калган. Анан азыркы кезде мына демократия келди дейт. Демократия чынын айтканда жакшы бир идеология боло албай атат да Кыргызда. Бул ар кандай себептерге байланыштуу. Демократияны жакшылап түшүнө албай атабыз. Бизде мына менин жеке баамымда социализмди деле кыргыз жакшы түшүнгөн эмес экен. Биздин мына ата бабалар ошо күрөшкөн кишилер учурунда. Алар деле жактаган ушу социалисттик идеяны. Бирок аларды жалпы коом түшүнбөй койгон деп эсептейм да. Себеби алар алдыңкы окуп, билип, кичине агарып көгөргөн адамдар болгон. Маселен, Жусуп Абдурахманов деген бул чоң учурунда чоң интеллектуал болгондо, тетиги Ленин башка совет өкмөтүнүн ошол кездеги идеологтору менен сүйлөшүп, пикирлешип дегендей. Ошолор менен айтышып, талашып, тартышып жүргөн киши болгон.
Булар абдан билимдүү болгон да. Анан ошолорду жакшы үмүт тилектерин, пландарын айталы. Ошолордун аң сезимин жалпы кыргыз аң сезими кичине көтөрө албай койду. Анан эми негизинен кыргыздын ошо 37-жылдары жеке менин көз карашымда бул меритоцид деген термин бар. Жанагы улуттун жакшыларын бүт кырып салат, жоготот да. Бирден ишкек менен каш тергендей терип коюшту да, жок болуп калды. Анан жалпы аң сезим ошол кезде бир аксады. Булар кетти, көбүн кама берди, аты берди дегендей. Анан ошол кезде кыргыз бир катмары улуттун, ошо коомдук аң сезимге, кыргыздын аң сезимине таасир эте турган бир адамдар калбай калды да. Анан жалпысынан баягы коммунисттик идеология ошол жака кирип негизинен. Анан коммунисттик идеологияда мен жеке менин көз карашымда сабаты төмөн адамдар жүргүзгөн экен да. Аны бир беткей кабыл алып социализмди. Маселен, ошол эле жылдары 20-жылдар эле Европада, биз мына еврокоммунизм деген пайда болгон. Ошол еврокоммунизмден кийин мына скандинав модели деп коет. Скандинав өлкөлөрү өсүп чыкканда капитализм менен социализмдин жакшы жактарын алып кыйыштырып, азыр мына бардык жагынан, коомдук аң сезими жагынан, дүйнө таанымы жагынан эң алдыңкы өлкөлөр ушулар болуп атат. Анан биз ошо еврокоммунизмге кирбей, бу азиялык коммунизмге кирип кеткенбиз да. Негизинен. Азиялык коммунизм деген эмне агай? Эми ошондой шарттуу ушундай термин да. Коммунизмди бардык жерде эле бирдей кабыл алган эмес да. Мына демократияны бардык жерде бир беткей кабыл ала албай аткандай эле ушундай болгон. Мына Кытайдын мисалы, биздин өзүбүздүн эле тарыхта мына басмачылар чыккан. Сөзсүз ошол биздин кыргыздын коомдук аң сезимине таасир көрсөткөн окуялар болгон. Эми азыр мына эгемендик келди, анан эч кимге каканга сурак бербеген ушундай элбиз деп айтып атабыз. Бирок ушу аң сезим жагынан азыр кыргызды түшүнүш кыйын болуп калды. Мен жеке көз карашымда, мен өткөндө да айттым, бир топ жерлерде айттым эле. Бир тарабы ушу демократиябыз дейт. Мына демократияда негизинен мыйзам кынтыксыз иштеш керек да, баарына бирдей иштеш керек. Биздин демократияда иштебей атпайбы, мыйзам эмес, ахлократия иштеп кетип атат. Баягы көчөдөгү элдин. Анан ошолордун бардыгы бул коомдук аң сезимге тиешеси бар нерселер да. Анан формация алмашты, капитализмге кеттик, социализм жок, жеке менчик, баары эле жеке менчик, орток менчик деген калбай калды. Ушунун баары кескин түрдө аң сезимге түздөн түз таасир этет. Эми биздин кыргыз же биротоло капиталист боло албай, капитализмге кете албай, же баягы эски социализмден калган аң сезимин унута албай, ушундай араса табалда турабыз да, чайналып аткан абал. Эми мунун баарын ким бирөө атайлап жасап аткан жери жок. Бул өзү коомдук баягы өнүгүүнүн объективдүү, зарыл учурлары да. Мындайды өтмөйүнчө кыргыз айтат го, мурдуна суу жетмейинче эчтемени түшүнбөйт деген. Ушундай акыбал. Азыр жалпылап мындай айтканда кыргыздын коомдук аң сезими деп атпайсыңбы? Ошондо демократия жөнүндө айттыңыз агай. Бирок демократия бизге ошо мындай сырттан келген баалуулукпу бул же кыргыздын деле эски баалуулуктарына туура келеби? Эми мындай да, бизде мындай чыкты. Бул батыштын демократиясы деген бизге ылайык келбейт. Биздин өзүбүздүн демократиябыз болгон, тиги андай мындай депчи. Мен эми буга көп ишене бербейм. Себеби кыргыздын өзүндө классикалык хандык болгон эмес. Туурабы? Бүт кыргызды бир улутту бир ханга баш ийдирген, кармап турган хандык болгон эмес. Эгер коксо ошондой хандык болгондо,
анда мамлекет пайда болмок да. Улуттук бир мамлекет. Бизде Кокту колоттун эле хандары бар. Аларда баягы көчмөн турмушта өзүнүн орду болгон, өзүнүн баягы күчү болгон дегендей. Алардын да анча-мынча кыргыздын аңчасына тийгизген таасири болгон. Бирок башка өлкөлөрдөй болуп, башка элдердей болуп, бир хандын алдына биригип, ошого табынып, ошого тайынып турган эмеспиз да. Мунун өзү чоң өксүк, чынын айтканда. Кечиресиз, бирок мисалы үчүн Швейцария конфедерациясы. Алар деле мындай ошо чачыранды болгон, мындайча айтканда бир коомдордун бирикмеси да. Анан баягы мамлекет кантондордун. Мамлекет болуш үчүн сөзсүз мындай аябай күчтүү борбордук бийлик болушу керекпи же сөзсүз андай бийлиги жок, мындай баягы тең аталардын дагы мамлекети болушу мүмкүн. Мындай да, бу негизинен бу мамлекетти негизинен күчтүү бийлик түзөт. Качан кайсы тарыхта албай, Европанын тарыхы деле ошондой бардыгы. Анан эми Швейцарияда бир кызык, уникалдуу бир көрүнүш пайда болгон. Булар кантондордо бир Кокту колоттор буларды. Ар башка ар кошкон тилде сүйлөйт. Француздары, немистери дагы башкалары иши кылып көп да. Анан ошолор кандайдыр бир себептер менен башка өлкөлөргө башка элдерге сиңип кире албай калган. Анан ошолор биригип отуруп, анан алар да ойлоду да, биз деле өзүбүзчө мындай мамлекет болсок болот экен деп. Эми ошол биздин кыргыздын кичине эмнесине окшоп кетет. Баа Кокту колоттон Сарбагыштын каны, Саяктын эмнеси деп анан кийин келип биригип атпайбы? Ошол бу илимде этния деп коет. Этноско чейинки этния. Анан ошол этниялардын өзүнчө хандыктары болгон. Анан ошолор биригип тигандай мындай кылабыз, Кокон хандыгына каршы күрөшөбүз деген ушундай окуялар болгон да. Кокондорго, жуңгарларга каршы күрөшкөн, ошондой учурларда бириккен. Мындай жайчылык турмушта бири-бири менен чабышып, мага түкүнчө жерде сен жашырып койгон жайлооң бар экен, эмне үчүн айтпайсың деп бири-бирин жер талашып эмнеткен. Ушундай акыбал Кыргызда болгон, Швейцарияда деле болгон. Швейцариянан кийин акырын барып булар ошо тегереңдеги маданияттардын таасири астында биригип, ар кошкон эл бүгүн конфедерация деп аталат, өзүнчө мамлекет деп аталат. Сиз айткан жанагы скандинав элдери агай. Аларда деле мындай бир баарын титиреткен чоң бийлик болгон эмес да, ошондой жана Мен хандардын эмне деп аталат. Мен айтып атпаймынбы? Буларда ар бир өлкөдө ар башкача улут калыптанган да, ар башкача жол менен. Бирок бир негизи ошол баары бир бийликтин тегерегине келип топтолушкан. Ал эч кандай жашыруун жери жок. Мына Германия, Германияда азыр мына биз курултай деп өткөрүп атпайбыз, курултай болот андай мындай деп. Ал тең, анан дагы башка деген сөздөрү, тең, ал тең, так, бундестаг. Бардык жерге барсаң ошо Европада, ошондой парламентте ландтаг, Маркстын учурунда ландтаг деп аталган. Ошонун учурунда, ошо Маркстын учурунда бу регионалдык парламенттер болгон. Так деген сөз. Ошол так деген жыйын деген сөз, элдик жыйынды. Ошондон куралып отуруп Бундестаг түзүлдү кийин. Анан башка ал тең дегени бар, ирландиялыктар да бар ошол сөздөр. Анан ошолор бириге баштаганда, уруулар бириге баштаганда бу мамлекеттин бир уюткусу пайда болот да. Анан ошентип отуруп чоңураак мамлекетке өсүп чыккан. Жанагы Бисмарк Германияны бириктириш үчүн канча. Сиздин мисалдар кайра келип баягы чоң элдердин тарыхына кетип атат. Мен ошо жанагы скандинав сыяктуу майда өлкөлөрдүн тарыхтары. Алар деле ушундай болгон. Негизиненчи, бирок бир гана жери булар баягы нейтралдуу жагын, согуштарга, чабыштарга көбүрөөк тартылбай, катышпай, ушул жагынан калыптанган да. Азыр деле ушундай булар.
Эми азыр мына НАТО-го өтөбүз деп нетип атпайбы? Бирок мындай карасак, орус мамлекетин түптөгөн ошол эле викингдер болгон дегенде Викингдер андай мындай, согушчан болушуп. алар викингдер болгон андай мындай дейт. Эми ал викингдер кимге мамлекет түзүп берген? Ал да бир кызык маселе. Анын баарын айтып отурсак көп нерсе. Анан кыргыз, биздин кыргыз дал ошол айтып атпаймынбы коомдук аң сезими. Ошо кокту колоттун, уруулардын аң сезими бар да. Азыр деле бар. Баланча уруубуз анан ошондон же бирөөтө эле арылып кете албай атат, же башка бир ошолорго альтернативдүү, жакшы бир моделин таба албай атабыз да. Анан ошон үчүн баары аралашып жашап атат азыр бизде, кыргызда. Ушул жагынан алганда кыргызды деле уникалдуу көрүнүш деп койсо болот кыргызда. Анан ошол жанагы Советтер Союзунда калыптандырган пропаганданын биздин аң сезимибизди баягы көзөмөлдөп турган Чыңгыз Айтматов жанагы маңкурттун ширеси кылып образды берди эле да. Анан мына 30 жыл өттү агай. Эгемендик алганыбызга. Анан ошо ширени биз чечтикпи, дүйнөгө өзүнчө көз карашыбыз пайда болдубу? Эми мындай сыртынан алып караганда ошондой да, бизди Бириккен Улуттар Уюму тааныды, дүйнө тааныды, мамлекети бар элдердин катарына кирдик, туурабы? Дүйнөдө 200дөн ашык мамлекет болсо ошонун бири кыргыз деп тиги Бириккен Улуттар Уюмунун алдында, жанагы кеңсесинин алдында кыргыздын желеги желбиреп турат. Бул сөзсүз жакшы, сырткы мындай нелерине караганда. Бирок эми сен коюп аткан маселенин өзөгүнө келсек, коомдук аң сезим кандай деген. Коомдук аң сезим ошо баягы бир улут катары, ошого кичине жете албай атабыз дагы. Бөлүнүп кетип атпайбызбы? Эмне жетпейт ата? Аймактарга. Ал эми мындай, муну буйрук чыгарып, жарлык чыгарып, же болбосо мыйзамдар менен бекемдеп жазып койсоң эле ошого болуп калбайт. Шопет эле бир күн пайда боло калбайт. Бул эми тарыхый процесс, узак процесс. Анан аны менен эсептешпей койгонго да болбойт. Эл мына азыр ысырапкорчулукка каршы күрөш, анан мал сойго болот, тигинтегиле, минтпегиле деп атпайбы? Бул өзү туура рационализм да бул өзү. Бирок кыргыздын дагы кабыл албай атат. Эми ушу көп жерлерде ушу өлгөн ата бабаларыбыздан аяган малдын кимге кереги бар деп эле. Биз кыргыз илгертен ушундай болгон, азыр деле ушу бойдон калабыз деп. Маселен Кытайдын баягы летопистеринде кыргыздарды айтып атпайбы? Булар киши өлгөндө, каза болгондо аны тетиги башка жакка апарып көмөт экен дагы, анан ошол жерден ат чаап ыйлап келип, үйдө алып айланып тегеренип ыйлашат деп, өкүрүшөт деп. Ошол жактан калган салт. Азыр мына биздин кээ бир динчилер, диний агымдар келбедиби? Хизбут Тахрир өзгөчө дегендер, жана Пакистандан үйрөнүп келген. Ыйлабагын дейт, өкүрбөгүн дейт. Бул шариятка туура келбейт дейт. Ага деле карабай, шариятыңды арапар деп өзүнүн мүнөсүн жасап атпайбы? Башкача айтканда, канга сиңип калган, баягы укумдан тукумга уланып келген адаттар, салттар кыйын болот. Муну жана Манаста айтылгандай кыңарак менен сөөгүңдү кырдырып, сөөгүн тазалатып анан нетип, кыңырак менен кырсаң дагы калбайт. Муну үчүн ошол тарыхый узак мезгил болуш керек. Анан ошону өзү көрүп, башынан өткөрүп, анан кийин ынанып, ошондо бир коомдук аң сезим, дүйнө тааным дегендей бир ушундай жалпы кабыл алынган улуттун сезими пайда болот да. Мына кыргыз коомунда аябай чоң орду бар дагы бир мындай түркүктүн бири орус тили. Сиз айтып аткан технологияларды деле ошол аркылуу алып атабыз. Бирок технология өзү баягы англис тилдүү дүйнө жаралып, ошол жактан өнүгүп келет, бирок баары бир кабыл алуубуз көбүн эсе орус тили аркылуу. Анан бизде ошо орус тили болгон үчүн кыргыз тили өнүкпөй калды дегенде пикирлер бар. Алып салыш керек дейт. Ошол орус тилинин бүгүнкү кыргыз коомундагы ордуна кандай карайсыз? Мындай, бул деле жана пост
колониалдык синдромдордун бири да. Мына Индияны алсаң, көп англис тилинде сүйлөйт. Өзүнүн тилинде сүйлөгөндөр аз эле калып калды. Мына Пакистанның дагы башка жерлери. Баягы улуттун жогорку чөйрөсү, жогорку катмары. Ошол колониалисттин тилинде сүйлөп калган. Ошондо ошол тилди пайдаланып, өнүктүрүп, анан калган. Анан карапайым калк деген, андай менен иши жок болгондо. Карапайым калк деген негизинен курсагыбыз ток болсо, кийимибиз бүтүн болсо болду бизге. Кайсы тилде сүйлөйсүң, эмне деп. Анан биз дагы эми 70 андан мурда келгенде, мына Арадлов келип кеткенде кыргыз тили таптаза болгон. Орус тилинин таасири жок. Сөздүгүн ачып карап көрсөң, бүт байыркы Иран тилдери, Иран сөздөрү, араб сөздөрү азыраак экен, Ирандан кирген сөздөр көп экен да. Ошол келгенде биринчи эле айтып атпайбы, бу жазып берип атат. Бу тетиги фарсыныкы чечмелеп андай менен. Ошондон кирген өздөштүрүлгөн сөздөр. Анан кийин баягы колония болгондон кийин басып алгандан кыргызганан кийин жадырап эле өздөрү орустун сөздөрү кирбеди. Мына бадвод деген, бөтөлкө, картошка, дагы башка балекет бастанчанын бардыгы ошол орустар аркылуу. Анан бизде ошол кезде баягы онтологиялык коопсуздук деп коет. Ар бир адамдын, улуттун, элдин эмнесинде жашайт да. Ошол башка таасирлерден коргонуп турат экен. Жатыркатыпчы, кабыл албай, акырын ирандыктар деле бизге эмне бир күндө кабыл алган дейсиң. Канча тетиги эмнелердин доорунан бери акырын келип сиңген да ошол сөздөр өткөн. Сөз өткөндөн кийин сөзсүз маданият өтөт, түшүнүктүү өтөт кыргыздарга. Башка элге эле. Анан ошентип жүрүп атып, орустардын 70 жыл биздин каныбызга сиңип калды. Азыр айылга барсаң да ошондой. Өткөндө бирөө айтып атат эле, бир кытайлык сураптыр дейт. Силер табай дегенди эле көп айтат экенсиңер, бул эмне деген сөз депчи. Давай деген сөз да. Азыр орус тилин кошмоюнча сүйлөй албай калды кыргыз. Айылга барсаң өзгөчө кийинки болот. Анан бу технология дагы. Совет мезгилиндеги, мына салыштырып көрсөң, Совет мезгилинде келген технологиялардын, техникалардын баардыгы орус тилинде келди бизге. Алар эми башкалардан алды. Анан бирок ошо саясатка ылайыкташтырып кирди эле. Бул технология аркылуу көп нерсе кирет. Маданият да кирет, динин да кирет, балекеттин баары кирет. Анан эми бул технология кийинки кездери англис тилинде кирип атат. Англис тилинде. Эми мына Бишкекти карап көрсөң, бүт эле баардыгы сити, мити, кафелерге чейин. Англисче коюп алды атын, өзү түшүнбөйт. Эмне дегенди угат, көрөт, анан ошонун баардыгын жасап атышат. Эмне дейсиң эми муну? Мына тил комиссиясы жагында иштегендер, тилди антебиз, минтебиз, эне тилди эмнетебиз деп атпайбы? Атайын ар бир мекеменин алдында, ар бир мамлекеттик башкаруу системасынын алдында өзүнчө комиссиялар бар, ушуну карай турган. Алар деле карап атат, бирок ага деле болбой мына. Масса деген ушундай экен. Англис тилин азыр кыргыздар жаңылбасам, бул орус тилин өздөштүргөндөй эле өздөштүрүп баратат акырындапчы. Анан бир күнү мүмкүн ким билет, мына карап турсаң англисче өтүп кетет. Бул күчтүү маданият, баягы күчтүү технологиясы бар нерселер бүт баары бир сеним өзгөртөт. Ошон үчүн азыр биздин акыбалыбыз айтып атпайм, ошондой же орусчаны таптакыр унутуп кете албай, же бирөөтөлө англис тилин өтө албай, анан азыр жана латын алифини өтөбүз. Мунун арты таштагыла, керек болсо тетиги өзүбүздүн арабибиз бар. Орун жазмасы. Орун жазмасы. Тетиги Орхон Енисейдеги ошолорду кайра калыбына келтиребиз деп долбоорлор чыгарып атышат. Ушуну үйрөтүш керек, андай мындай деп. Эми аны кандай болот мен айта албайм, бирок ошол да бизге бүт баардык жагынан таасир берүүчү маданияттардын кысымында калдык биз.
өзүбүз ошолорго туруштук бере турган бир маданият иштеп чыгыш керек. Маданият деген жалпы эле жанагы кече айтып атпайбы, маданият кызматкерлери десе эле жалаң ырчылар менен артисттер түшүнөт экен. Ушулардын күнү деп. Ал көркөм өнөр өкүлдөрүнүн күнү. Тиги ырдаган маданият деген, материалдык маданият деген бар. Эң башкысы ушу материалдык маданият. Башкача айтканда жанагы технологияң батыштан алып келип аткан, тияк бияктан сатып келип аткан ошол технологиялар эң башкы маданият, материалдык маданият ошол. Ошондон анан чыгып аң сезим, улуттук аң сезим, башка аң сезимиң ошол жактан чыгат. Анан биз көбүнчө ошол каяктан келип атканын булагын көрбөй эле өзүбүзчө налып атпайбызбы? Бул балдар кыргызча сүйлөбөй калды, тигиндей болуп калды, андай болуп калды. Антип боло турган болсо могу телевидение андай мындай деген бар да. Ошолордун баарын башка тилде токтотуш керек дагы. Жалаң кыргызча колунан келбей атпайбы? Ооба, келбейт. Туурабы? Келбейт. Аны үчүн да чоң каражат керек, аны үчүн да чоң технология керек. Түгүл мына чөнтөк телефондор. Башында эле мен эмнеден көрдүм? Европада. Алар келер замат эле өздөрүнчө баягы чектер өзүнүн тилин сала коет. Баягы Ошондой мамлекеттик саясат бар да. соткаларгачы. Өзүнүн тилинде. Ача койсоң эле мына кыргыздар салам алейкум деп турса, кандайсың ай кыргыз деп турса, ачканда балдарга. Азыр балдар жанталашып, кичинекей балдар талашып атпайбы? Ошолорго ылайыктаган бирдемелерди түзө коюп, жалаң кыргызча кылып, аны муну эмнете койсо, жакшы эле болот эле, бирок ага жетишпей атабыз. Жетишпегенибиз биздин технологиялык базабыз жок. Өзүбүз эчтеме чыгарбайбыз. Ширеңке да чыгара албайбыз да азыр. Анан акыбалың ошо болсо, анан башкалардан технологияны сатып алганга туура келет, үйрөнгөнгө туура келет. Анан алардын өздөштүрүп иштетиш үчүн ошол кайсыл тилде жаралса ошол технология. Ошонун тилин билишиң керек. Ооба агай, мына технологиялар англис тилинде жаралып ошол жактан келип атат. Бирок акыркы жылдары биз мисалы үчүн жанагы бажы биримдигине кошулдук. EAS деп атат, ошол бажы биримдигинин артында турган бирикмеге кошулдук экономикалык. Бирок ал экономикалык эмес эле, саясий бирикме деп айтылып атат. Ошол эле Казакстан аны ачык айтып атат. Анан биз ошо технологиялар келип аткан дүйнөдөн мындай бөлүнүп, жалаң орус тили жүргөн, Россия аркылуу келген мындай кыймылдардын ичинде калган алкакка кайра кирип атабыз да. Анан ошондой саясат жүргүзүүнүн жолу катары ошол жана телевидение айтылып келет. Бизде орус телевидениясы дали көрсөтүлүп атат. Анан мына Украинадагы согуштан улам Молдовадагы согушка тартып кете тургандай болуп барып, анан алар орустун телевидениясын алып салышты таптакыр. Анан мен сурайын дегеним ушул жана сиз айтып аткан өксүк нерселер. Биз бара албай калып атканыбыз, ошо эски учактан чыга албай калып атканыбыз, ошол пропагандадан улам болуп атат го. Мисалы үчүн казактар сыяктуу, өзбектер сыяктуу биз аны тыйсак, балким өнүгүшүбүз ылдам болот беле деген ой бар. Эми мындай да, Чорбек. Мунун баарын тыйыш үчүн айтып атпаймынбы, токтотуш үчүн өзүңдүн саясатыңды жүргүзүш үчүн чөнтөгүң калың болуш керек. Материалдык жагың бекем болуш керек. Ансыз технология өнүкпөйт. Бирөөнү сатып аласың, экөөнү сатып аласың. Өзүңөн өнүгүп, өзүңөн чыгып турса ошолордун баары. Кыргызча жаз, бир сөздү коюп дүйнөгө тарай турган бирдеме. Кыргызча кетет бардык жерде. Анан жанагы ошол алкага кайтып келип атабыз андаймындай деген аргасы жок, ал объективдүү нерсе. Англис тилин толук билбесең, орус тилинде билбейт да, кыргыздын көбү. Анан каяка умтулат? Орус тилине умтулат, себеби көнүп калган, анча-мынча түшүнөт. Эгер бизде ошол орус тилин сүйлөгөндөй англис тилинде сүйлөп калса, калк ошондой деңгээлде сүйлөп калса, анда орус тили өзүнөн өзү сүрүлүп калмак. Андай деңгээлге жетпей атпайбызбы? Түгүл мына өзүбүздүн эне тилибизди ошол алдыңкы тилдерге бастырып алып атпайбызбы? Ошол
нерселерге жол бербес үчүн биринчи кезекте экономикаң күчтүү болуш керек. Кыргыз айтат, жылкыңа карап ышкырдың деп. Мыктысы, жылкысы көп болсо, жылкылары мыкты болсо, ышкырыгы таш жаратпачу. Жок да. Айла жок. Анан ал объективдүү нерсе баары бир тартылып кетет. Ошол көнүп алган маданиятка, көнүп алган тилге дегендей. Анан мунун баарын токтотсун бир күн деп айтып атпайм, жарык чыгарып койчу. Болбойт ал. Эртең эле жаңжал чыгат. Анан кыялданган албетте жакшы. Мына орустун нелерин башкалар минтип коюптур, антип коюптур. Жап, эмне үчүн эле ошондой болбойбуз депчи. Азыр орустарга көп нерседен көз карандысың. Алар эмне ушу жөн жатып алат дейсиңби? Ой, мына биздин тилибизди антип атыптыр, минтип атыптыр, кысып атыптыр деп алар чуу чыгарат эртең. Туурабы? Ошон үчүн менимче мындай да, баягы кыргызда кеп бар го, алдап салдап, 60ка чыкканда алдап салдап атаңдын күчүн ал деп. Булардан алдаган чакылдуу болуш керек кыргыздын балдары, жигиттери, кыздары. Карасаң мына Кытай тилинде Кытай менен кытайча түш жоруп, суудай сүйлөп, ошолордун технологиясын, тигиминисин алып кел кыргызга киргиз, пайдасын тийгиз. Орустардыкы болсо, жакшы нерсе болсо, орустардыкын ал. Европалыктардыкы мыкты болсо, алардыкын ал. Биринчи кезекте материалдык байлыкты, материалдык маданиятты көтөрсөк, анан калган маданият акырын көтөрүлөт. Эч жерде дүйнөдө духовный маданият дегенде түзүлгөн эмес. Духовный маданият, рухий маданият деп атпайбы? Ошол материалдык маданияттын негизинде түзүлгөн. Кыргызда деле мына шыпшырылдаң ширекен, жылкычынын ырекен, шырылдаң, жарамазан, тигандай бүт ошол эмнеден күндөлүк турмуштан чыккан ырлар ошолор. Анан азыр эми шырылдаңды ырдабайт эч ким. Азыр башкача ырдайт. Компьютердин ырдайт, тетиги Америкадан келген. Ошол агай, мисалы үчүн Грузияны мисалы айтчылар чыгаарын мен түшүнүп атам да. Мисалы үчүн алар деле биздей кичинекей, экономикасы чоң эмес. Керек болсо экономикасы биз менен тең, балким баштап атканда бизден начар эле. Анан кантип аларга ошондой секирик жасаганга мүмкүн болду. Азыр Грузияга барсаңыз, орусча түшүнүшпөйт, жаштар бүт англисче сүйлөйт. Ошону кантип кылып койду? Эмне үчүн грузин кылганды кыргыз кыла албайт? Грузиндерге салыштырмалуу биздин кыргыз менен казак совет мезгилинде эле орус тилине тез берилип кетти. Тез алынып кетти. Ал эмес грузиндерге айттым эле, мына коңшулаш Өзбекстанда деле совет мезгилинде орусча билчү эмеспи? Азыр деле көп билбейт. Өзүнүн байыркы тилинде сүйлөп көнүп калган. Ошон. Бизде андай саясат болбой калган. Орус тили экинчи эне тилибиз деп элдин арасына жайылтып, кулагына куюп атып, ушундай акыбалга жеттик да. Эгер башында эле ошолордой болуп, мына грузиндердей болуп, түгүл мына түркмөндөр алып көрсөң, ушулар деле ошондой таасирден сактанып кичине нетип калды бизге караганда. Өздөрүнүн баягы тилин. Анан эми бул тил деген деле ордунда турбайт. Чөрөбек. Баары бир жаңа замандын таасири менен, тияк биягы менен, ошолордун таасирине сөзсүз кабылат. Анан биз байыркы азыр маселен мунуңар таштагыла жалаң Орхон Енисей кыргыздардын тилинде сүйлөгүлө десе ким сүйлөйт? Андай болбойт да. Орхон Енисей ошо Енисейлик кыргыздардын сөздөрүн кээ бир сөздөрүн түшүнбөйсүң. Азыр кыргыз түшүнбөйт. Маселен жанагы таш, балбал таштагы жазуулар бар го, эпитафиялар. Ошону жакшылап мына Мааловдун, башкалардын котурмасын карап көрсөң, мында карап отурсаң түшүнөсүң бардыгын. Бирок карап көрсөң канча нерсе өзгөргөнүн да көрсө болот да. Ошон үчүн мунун баары бир айтып, бир отуруп эле чечип кое турган маселе эмес. Бул өтө татаал маселе, өтө кыйын маселе. Анан өтө узакка созула турган процессте. Мен ушундай түшүнөм. Жакшы агай.
Эми өзүңүздүн оюңузда биз азыр кай жагына көбүрөөк оочудайбыз? Мына сөзүңүздүн башында дин жөнүндө сөз кылдыңыз. Мен айтып атпаймын. Орус дүйнөсү десек, батыш дүйнөсү десек. Мен айтып атпаймынбы? Кыргыз 9 жолдун тоомунда турат да. Буягына жазып коюп, буягына барсаң Атың өлөт. Атың өлөт, бияка барсаң өзүң өлөсүң, андай деген сыяктуу да. Кайсынысына, кайсыл жагына кетерин билбей, кайшалап кылып атабыз. Туурабы? Эми аны дагы күчкө салып киргизиш болбойт. Аны деле. Күчкө салып киргизсең, мына Совет өкмөтү киргизген аны учурунда баарын талкалап, кыйратып. Анан эмне болду? Эчтеме да болгон жок. Өнүкпөй калды. Анан алакандай кыргызды эми ушу сөз мынягына болгон, сөз мындай болгон деп айтыш азыр кыйын. Муну да тарыхый процесс өзү акырындап тандап берет болуш керек. Анан мен бирдемени айтып коеюн деп атам, мен таң калчумун да. Кыргыз байыркы эл. Азыркы мына Махмуд Кашкарыда 30га жакын түрк урууларын санап атат. Ошонун ичинде өзбек менен казактын аты айтылбайт. Мына азыркы заманда булар канча миллион болуп кетти? Биз баягыда койдук. Эми 7 миллионго жеттик деп барабан чалып дүйнөгө кыйкырып атабыз. Эмне үчүн ушу байыркы эл азайып кеткен деп таң каласың да. Байыркы болсоң жакшы, аны эч ким танбайт. Эмне үчүн ошого жетпей калганбыз дегенчи. Анан буга да даяр жооп жок. Мындай болуп калган, тигиндей болуп калган деп айтыштагы туура эмес. Бул тарыхый бир узакка созулган тарыхый процесстин көрүнүшү экен да. Анан мен кээде ойлоп калам, бул Кыргыз ушунча байыркы эл болгон соң, эми байыркы эл бир күндө эле жок болуп кетпейт болуш керек деп. Өзү тарыхта мындай азыркы эмнелер айтып атпайбы? Кийинки кеч пайда болгон улуттар тез жоголот экен. Башка элдердин ичине сиңип кетет экен, андай мындай болот экен деп. Себеби мына өзгөчө азыркы глобализациянын шартында айласыз болуп калат да, ошондой майда эл тияк бияка кошулуп кеткен. Эми Кыргызды Кудай ошондой ыкбалдан сактасын деш керек. Аз болсо дагы, ушу 7 миллион болобу дагы, 10 миллион. Биз ушу демографиялык маселе өтө чоң маселе эле. Жок эле дегенде бир 15 миллион болуп алганыбызда көп нерсени чечет элек. Ушул жагы дагы. Эми азыр көп маселелер бар, айта берсең арбайт дегенде. Ушул рахмат агай, абдан кызыктуу маегиңиз үчүн. Ушуну менен бүгүнкү талкуубуз соңуна чыкты. Сиздер менен мен Чоройбек Садамбек болдум. Студиябызда Эсенбай Нурушев агай болду. Бүгүн биз Кыргыздын аң сезими, алдыда кандай перспективалар бар, ошо жөнүндө кеп кылдык. Биздин маегибиз жаккан болсо каналыбызга жазылыңыз. Эсенчиликте кайрадан көрүшкүчө аман туруңуздар.